Allah Teala böyle fırsatlardan tuşlarırsın. Кыргызда кылымдардан бери эл жер үчүн күйүп, кылган кызматын элине арнаган эр азамат жигиттери бар экени кубандырат. Мындай бычак асап мырзалардын бири Тоң районуна караштуу Коңур Өлөң айылынан чыккан меценат Нурбек Кубандыков. Ал элинин жеңилин жерден ооруну колдон алып, ар тараптан көмөк көрсөтүп, ошол эле учурда өлкөнүн өнүгүүсүнө дагы салым кошуп келет. Биз бул оорубуз менен сыймыктаналы, жолуңан эч качан таябай, жолуң шыдыр болсун. Жетишпеген үй бүлө дегендей бала акырал үй бүлөлөргө көп жардам берип атат. Биз ошо Нурбекке чоң ийгиликтерди каалайбыз, ден соолукта болсун. Ата жолун жолдоп, элдик бала бүлөсү. Ошол элдиги улана берсин дейбиз. Каарманыбыздын айтымында ар кандай кайрымдуулук иш үчүн сөзсүз эле бай болуштун кажети жок. Негизгиси жүрөгүң каалап турса, кичинекей иш кылып деле элге кызмат кылсаң болот. Менин максатым элиме жардамым тийсе, калкымдын ак батасын алсам кубанам дейт ал. Аз тапканыңдагы эл үчүн салсаң, бул элге жага турган нерсе, элин көтөрө турса, бул элин сүйүнүп турса, ошол байлык деп эсептейм. Батасын, ак батасын берип турса. Азыр бизди көрүп дагы ошо биз элин эмгектерин алып, жаштар дагы көп нерсе ойлоп таап атат, Кудайым буйрса, идеялар көп. Абалар бар болсун демен. Кудайым алар дагы бизди көрүп ошо үлгү алсын деген ниеттебиз. Артыбызда эл кубаттап күчтөп турган элибиз бар, ошо менен айылыбыз үчүн көп эмгекти кылып атабыз, кыла беребиз деп ойлойм. Нурбек Кубандыков буга чейин Коңур Өлөң айылы үчүн футбол аянтча жана эс алуучу жайларды, андан сырткары тез жардам унаасын жаңыртып, жергиликтүү мечиттин бүтүшүнө өз салымын кошкон. Нурбекке жеке эле бүгүн кубанган жокпуз, буга чейин да кубанып келгенбиз. Нурбек өзү айылыбыздын баягы жеке ишкери, жан дүйнөсү кенен берешен ушундай жигит жасап аткан иштерди жасап ээрчип аткандар бар. Айылга үлгү. Бул күн Коңур Өлөң айылынын тургундары үчүн өзгөчө майрам. Анткени Дельфин деп аталган эс алуучу жай бүткөрүлүп, ишке берилди. Бул айыл аябай биримдүү айыл экен. Бири-бири менен аябай бир тууганчылык мамиледе турушат экен. Бири-бирин аябай колдошот экен. Жеке ушул айылдан көп ушундай кыран элин жеринде колдогон тургундар да көп экен. Буга дагы бир чоң бир абдан кубанычтабыз биз. Көп ушундай иштер боло берсин. Жалпы эле ушул Коңур Өлөң айылында эмес, жалпы Кыргызстанда бүт жерибизде ушундай өнүккөн, көрүккөн иштер болуп турсун. Имараттын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эмне каларыбыз, ушундай Кыргызыбызда жеке ушундай Кыргыздын батырлары элине, жерине деген кызмат кылган инсандар көбөйө берсин. Сөз соңунда эл арасында эл жери үчүн күйгөн, эли үчүн кызмат кылган эр азаматтар көбөйүп, элибиз өнүгүүгө бет алсын дейле.